Assalamualaikum. Урматтуу туугандар, кандайсыңар? Бишкекте жүрөмүн. Азыр такси заказ кылсак, Нурсултан деген бир инибиз келди. BYD деген баягы Кытайдын популярный болуп аткан электромобили боюнча азыр ошону таксовать этип аткан экен. Ошол жөнүндө кичине маалымат алып берейин. Assalamualaikum Нурсултан. Иштер жакшыбы? Ден соолуктар. Жакшы, шүгүр. Такси кандай болуп атат? Бишкекте жакшы эле болуп атабы? Москвага чыкпай эле ушул жерде иштеппи? İştese şükür жақшылы. İştese de жақшылы болот. Мынабы машина 2025 туурабы? 2024. 4 да, эми жаңы да. Жаңы келген Перегон 0. Пробег 0 деген Перегон, новый Перегон азыр Кытайдын популярный болуп аткан BYD деген баягы E2 деп коебу. E2 деген автомобиль мына туугандар. Мен дагы биринчи жолу чыгып атам өзү негизи. Салону, үйлөрүнүн салону экен мына. Бирок өтө мындай жумшак, комфортный, жакшы, кичине, удобный машина экен да. Эми бул мисалы бир зарядтаган кечке жетет дейт го, ошондойбу? Айдаганга жараша болот, негизи, бирок жетет. Канча километрге чейин жетет мисалы? 400 көрсөтөт, анан по факту бир 350, 300 ар кандай. 300 километрге чейин, а? Плавно айдасаң азыраак кетет. Көпкө жетет да. Шаарда жакшыбы? Шаарга жакшы эле, удобныйраак шаарга. Таксиге жакшы. Таксиге удобный экен. Ошондо получается бензинге расход болот экен да, өмөгө. Расход 600 сомго толот станцияларда. 600 сомго толтурасың, 350-400 километр айдай бересиң. Өтө жакшы. Жакшы экен да расход. Анан качествосы боюнча эмне дей аласың? Канча болду мингениңе мисалы? Мингениме где-то 2 ай боло элек, 2 айга жакындап калды да. 2 айдын ичинде мындай мингенде кандай мындай? Пока жакшы. Капризный эмеспи? Жок, пока жакшы. Газ тормоз, ылдамдыгы, жумшак, разгон, жумшак, салон баары жакшы ушул. Разгону дагы шаарга жакшы экен да машина негизи. Баасы рассрочкага алдың же нак алдыңбы? Рассрочкага баасы. Азыр рассрочкага кымбатыраак болуп калат, бирок эми жакшы да. Бөлүп төлөгөнгө жакшы да бирок. Арендадан көрө жакшы. Примерно канчадан төлөйсүң мисалы? Рассрочка 2300 күнүнө. Получается сен таксопарктан алгансың да, туура? Ооба. 2300дөн төлөп бере бересиң. Воскресенье албай. Ошондо примерно 1 жылда өзүң алабы, 2 жылда? 3 жылга. 3 жылга? 36 ай. Первоначальный взнос жок. Жок. Значит, прям 0 менен келесиң. Кандай документтер кетти? Мисалы, азыр эми Россиядан келгендер көбү такси кылабыз деген балдар бар да, мисалы, ошолорго мына маалымат катары. Кандай документтер? Только паспортпу же история? Жок, ошо эмеле, несудимость справка эле керек. Права паспорт болду. Баягыдай справка о доходах, ары бери деген сурабады. Жок, алардын да кереги жок. Права паспорт. Несудимый болуш керек экен да. Кредит боюнча историяны карабайт. Аны деле особо деле карабайдын жок болуш керек. Бирок берисира текшерет экен. Желательно таза болгону жакшы экен да. Прописканы карайт. Прописка каралат. Ошо түндүктөн эле документтери чогултат экен да. Түндүктүн өзүн көтөрүп барсаң эле ошону менен өтө берет. Ооба. Чыгарыш болот, керек болсо. Ошо болгону несудимостька барып алат экенсиң, калган болду да. Түндүк менен. Таксиде иштегениңе канча болду? Жакшы эле түшүп атабы таксиден? Болот мындай иштесе. 2 ай болуп калды ошо муну. Алып туруп эле таксиге чыктым. Машина иштеп көргөн эмесмин да таксиде. Жаңы таксистсиңби? Жок, эми Москвада иштеген. Москвадан качан келдиң? Москвадан келгениме көп болду, 2 айдан ашып болду. Демек, Москвадан келип таксиге отурдуң. Москвада таксист эле. Аякта деле такси болчу. Мени тааныбадың ошондо? Сизди ошо YouTube'дан көрүп турмун байке. Ошондо. Ошо маалымат болсун деп Москвада көп жүрө бербесин деп кичине бuyакта маалымат топтоп Бишкекке келдик да. Сиз Россияда элеңиз, Мен ошо Москвада жүргөмүн да, Москва бар. Азыр эми
Ошо сиз голосуңузда знакомый болду анан. Сүйлөөңүздөн эле что-то сизди таанып кеттим. Шоу эмеспи десе шоу экен да. Жакшы. Машалла. Негизи эле Россия болбой калды азыр, а? Болбойт. Россия кыйын болуп калды. Көп жүрдүңбү өзү негизи Россияда? 2 жыл. 2 жыл. 23 кеткем, 25 келдим. Жакшы. Демек негизи эле Кыргызстанда келип, ушул жерде деле жумуш кылып, тиричилик кылса болот. Кудай буйруса. Тиги өзгөрүү болуп тур кадимкидей эле. Бишкек өтө өзгөрүптүр. 2 жылдачы. Өтө өзгөрүптүр. Өтө мындай сулууланып, жолдору чоңоюп, зданиялар курулуп, бардык жерде эле үйлөр, жаңы үйлөр. Жакшы, өнүгүү өтө жакшы өзү негизи. Машалла. Андыктан баардыгыңарды мекенге чакырабыз. Маалыматты таркатып, тууган уруктар менен, жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Кимде ким Бишкекте такси кыламын, Москвада иштеп, ушул жерге келип жумуш кыламын дегендерге пайда болсун туугандар. Андыктан мекенге кайтаар күн келди окшойт. Бишкек гүлдөп атат, Кыргызстан өнүгүп атат. Бирден класс басып мекенибиз үчүн маалымат таркатып коюңуздар. Аман болуңуздар туугандар.